Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Өткенде азыркы сабагыбызды бир аз мурунку пытыратып өтүп кээ бир сөздү убакытка карата. Кайсы жерден калып кеттик? Луанадан калып кеттик. Жок, луанадан эмес. Азыр сурап өтпөйбү? Бидомил я одомил каф деген. Ал болгону эмне айтып атат? Окулушун добутун коюп берип атат, Ошол китептерде бидомил я же бидомил жим же би фатхи каза бир таман айткан болсо, ошол тамганын харакатын айтып аткан болот. Мурункулар ошентип чыгарышкан. Бул жерден максат туура эмес окуп албасын деп. Юкулу, якбы же ошо билбош үчүн, якулу же якиду болбош үчүн я ко деп окуп берип атат, Яку деп мисалы. Якудун эмне экен? Якудун биз азыр муну өттүк негизинде. Кайка келдик? Якудун өттүк. Якудунда. Якудунда өттүк. Анан Жок. Мидрорду шашып калдык. Якудундуку фаулун вазн болот. Фаулун болот. Якудун. Кесирул якада. Андан кийинкиси мидрор деген сөзгө токтолуп калчы. Мидрор. Мидрор деген сөз. Мидрор эмне экен? Бикасрил мим менен. Мими касралуу. Туурабы? Бикасрил мим. Ва сукунул фа. Же ва сукунул дал мид деп. Бул эмненин мубалагасы? Дар дегенден мубалагасы. Дарун деген мубалагасы. Башка айтканда самаун мидрорун деп айтат. Аз мояка жаза алалы. 4-чүсү кайсылар болду эле? Каззаптан кийин кайсылар? Гуфулун. Гафилдин несі? Көптүктөрү. 5-чиси якудун болчу. 6-чысы мидрорун. Бул дардын көптүктөрү дагы самаун мидрор дейт. Мидрорун. Самаун мидрор. Өттө нөшөрлөп чакалап төккөн жаанда эмне дейт экен? Мидрорун дейт. Жазып алгыла. Чакалап төккөн жаанда мидрор деп айтат. Юрсилис самаа алейкум. Не экен? Чакалап төккөн. Көп жаанда айтат. Аябай нөшөрлөп катуу төккөн жаанда. Нөшөрлөп эйжай бербей жамгыр төксө деп. Юрсилис самаа алейкум мидрора. Юрсилис самаа алейкум мидрора. Ялла. Миксир. Миксир эмне экен? Эмне деген сөз? Аябай чоң деген Жок. Кесирул калам деген сөз. Өтө көп сүйлөгөндү айтат, миксир деп. Мындай өтө көп сүйлөгөндү. Ашыкчасы менен мээни жеп салганда. Кулак мээни жеп салганда эмне деп айтат? Миксир деп айтат экен. Бул атайын ушу сүйлөп турганда айтат. Миксир деп. Көп сүйлөгөнгө эмне дейт экен? Миксир дейт экен. Миксир. Түшүнүктүү болдубу? Миксир деп айтат экен. Ушунда муксирил калам. Муксирил калам десе, көп сөздү аябай көбөйткөндү, көбөйтүп, анан көбөйткөндөн кийин мисал бир жерге токтоду да, көп сүйлөгөн мубалага деген ушул да. Мисалы миксирул калам десе, муксирил калам десе. Эмне болот? Көп сүйлөк болот, Анан ушул жерге келип токтойт да, болду. Мындан ашып кеткенди мубалага ушул да. Бир жерге токтогондон кийин болду. Андан уже ашып кеткендерди миксир дейт экен. Матар болсо мутлак жамгыр да. Мутлак жамгыр. Мидрор эмне экен? Нөшөрлөп аябай төккөн жаанда миксир деп айтып, мидрор деп айтып. Мидрор болду. Мидрор болду? Мидрор болду. Ошондой. Сон негизи жан бир жагынан. Луанатун не болду? Карагыла. Ошол могу жерде эмнени айтты? Мидрорду өттүк. 6-чысы кайсы болду? 7-чisi миксир болду. Айва. 8-чisi. 8-чisi мояка жазайынчы мындай кенен кылып элечи. Урушпайбы бизде?
Неге анттыңар деп. Ылдыйдан. Не болду? Лу'анатун. Карагыла. Ошону айтып берип атат. Эмне деди? Бидоммил лам деди. Бифатхил айн деди. Лу'анатун. Не экен бул? Лу'ана кайсынын көптүк түрү? Лаиндин. Лаин. Көп сөгүнчөк. Каргышчыл. Тилинен каргыштан башка нерсе чыкпайт. Каргышчыл, сөгүнчөк маанисинде берсек болот. Каргышчыл маанисинде берсек болот, Өттө мындай бир оозунан бир жакшы чыкпайт. Бир нерсе болсо эле каргап турат. Ошону не дейт экен? Лу'анатун дейт. Лу'анатунга келди, карагыла. Бифатхил лами ва не деди? Бифатхи бидоммил лами ва фатхил айн деди. Ламны доммалуу, айны фатхалуу деди. Мааниси эмне экен? Көп, өтө көп, сөгүнчөк өтө көп. Карганчак дейбизби? Же карганчак десе ал өзүнө өзү карганы болот да. Каргоо не дейт? Кыска түшүндүңөр? Билбейм. Таппадым кыргызча. Сөгүнчөк деп коеюн ошого. 30% биз сөгүнчөк. 30% биз төкмө. 30% биз өпкө. 30% биз төкмө. Төкмө, өпкө, анан сөкмө. Вот калган 10% болсо көкмө деп. Ушинтип айтышат кээ бирөөлөр, Ялла. فإن أسكنت العين من الوزن الأخير. وزن الأخير ده مقصد قيسن كان؟ وشو فعل لعنة دايتو دات. وشنو أسكنت العين ديت. من ده يغسان ديت. قال غير جزام لعنة. لو بفتح العين ده ولا؟ وشنو من يغسان؟ سكون ده غسان. فإن أسكنت العين دي. لعنة ده. لعنة ده سكون غلط ترهم بصم. يصير عنده بمعنى نو قلت كان مفعول بقلت كان وشون دايما قلت بمعنى مفعول معني ده وقت مولن باردغ اسم فاعل болчу مول жерде لعنة болсо اسم فاعل болот экен бирок мубалага маанисинде لعنة болсо мааниси эмне болуп калат экен ملعون маанисинде болуп калат ملعون налатталган, каргышталган болуп калат, Мисалы, лу'анатун болсо, бул фаил. Турабы? Бул эмне? Фаил. Фаил деген эмне болду? То есть бул адамдарды каргайт, налаттай берет. Бул болсо маф'ул. Айва, маф'ул. Не болот? Маф'ул. Адамдар муну каргайт. Маф'ул ушул да. Маф'ул ушул. Айырмасы түшүнүкпү? Бир харакадан маани өзгөрүп кетет. Бир харакадан, бир фаилден маф'ул айланып кетип атат. О. Түшүнүктүү болдубу? Ясиру бима'на al-maf'uli dedi. Yasiru bima'na al-maf'uli. Эми ушуну сурайын. Ушул вазынга да, бул бир вазын бирөөсү. Өзү фуалатун вазын да, фуалатун. Кайсы вазында болот бул? Фуалатун вазын. Мен ар бирөөнүн вазындарын жазбай калдым, урматтуу жамаат. Могу жердеги жазбай калдым. Жазып бере калайынбы? Фаулун мол. Фиилин. Фиил сиддиқин деген, Фаалун. Анан фуулун. Анан яқудун. Не болуп калат яқудунга? Ким айтат? Яфулун. Жок, фаулун болот. Фаулун эмес. Бул гуфулун. Фаулун. Фаулун. Не болуп калат? Эмегеч? Эми айткылачы? Бидрорго. Миф'алун болот. Канеке миф'ал, Могу жерге миф'ал депсер, оңдоп алгыла, өзүңөр түздөп алгыла. Да кайсыл калды бизде? Миксир калды. Демек миксирге эмне болот? Миф'ил болду. Болду, ушул эле точно вазынга түшкүлө. Бул кайсы вазында?
Екі түрлі мол жер, екі вазын бар мол жерде. Турабы? Қайсыл? Айва, фуалатун. Не? Дохик. Тиги мисал бергилечи. Ушуга. Дохик. Дохик дегенде? Дохик гүйдү, дохик. Ана ядхак күлүп жатат. Дохик күлүүчү. Слишком аткырып күлүүчү? Жоқ, духаку. Не болуп калат? Кандай болот? Жоқ, ушул вазынга салбайсыңарбы? Духакатун. Мага салсам эмне болуп калат? Фуалатунга салсак. Духакатун. Ха-ха-ха, окшош бекен, ха-ха-ха. Ха-ха-ха да. Духакатун. Кайгыла. Духакатун болсо, эми кайра берем өрейин. Духкатун. Айырмасы эмне? Бирөөсү фатха, бирөөсү эмне болуп калды? Фаил, бирөөсүчү? Мафул. Бул адамдарга көп күлүүчү. Духкатун болсо, адамдар буга көп күлүүчү, анын үстүнөн. Адамдардын үстүнөн көп күлөт, каткырып, шылдыңдап. Ал эми духкатун болсо, адамдар анын үстүнөн каткырып көп күлөт. Шылдыңдап. Ушундай маанилер бар бекен? Ушундай маанилер бар. Аха. Негизинде 8-10 менен бүтүп калбайт, урмат жамаат. Дагы көп деген вазындар бар да. Фуалун деген вазын бар. Бул жакта бул эме боюнча максут китепте болгону. Авзан мубалагалар, исм фаилден исм мафулдун дагы кээде мубалагалар бар экендигин берди да. Матын болгондон баардыгын алып келиште эле кажет, кээде алып келбейт, кээде кыскартып алып келип коет. Ушул менен чектелеби десеңер, жок, муну чектелбейт. Мындан башка дагы вазындар бар. Мисалы, фуалун. Мыякта бар фуалун деген вазын тапкылачы. Каддаб деген ошо кетти. Ал фаал вазында. Жок, фуал, фуалун. Аха, бар фуалун деген. Ошондой эле фуалун дагы вазындар бар. Мисалы, фуалун. Фуалунга берилечи. Карасаңар? Фуалун. Куббарун. Не болуп калат? Куббар. Мисалы, кибар эмес. Ата серьезный адамдар да. Кибар болсо эмне болот? Чоң адамдар, кибар. Куббар болсо серьезный уровендегилер болот да. Мубалага маанисинде. Серьезный уровенде орусча айтып атам. Неге эсте болсун да. Куббар. Дагы мисалы эмегечи? Ушул эле вазынга, фуалга. Уджаб берсең болот. Уджаб. Мындай вазынга. Фуалга. Не берсе болот экен? Уджаб. Уджаб. Өтө таң калган нерсеге эмне деп айтат? Уджабун деп айтат, Уджабун. Уджаб, уджаб деп. Түшүнүктүү болдубу? Андан кийин дагы вазындар бар. Фаала деген вазын бар. Ушул жазып коюн, болду, анан бүттү. Демек, 8 беле 9, 10 деп коюн, 11-чи. 11 кайсы? Фаала. Фаалатун. Ким айтат? Кайсы ушул вазынга салсак болот? Мазунуху. Көп колдонсаңар. Алимди салгылачы. Айва, биддопт. Эмне болот? Аллам эмне экен? Шалым деген. Шалым деген сөз да. Алим деген обычный алым. Алламачы. Катуу алым. Өтө чоң, серьезный алым деген да. Алым, машалла, алым сон. Тигинсе сал серьезный алым дейт го. Ошону аллам. Мындай мен жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп атам. Дагы көп мастер аллама акыл менен акылды жакшы өздөштүргөндөр, усулун фуруду өздөштүргөндөр деп дагы көп эмелери бар. Жалпылай
мындай сөзүн өзүнүн эме сарф жактагы мубалага түшүндүрүп берген керек кылып атам, анын ислахидагы маанилери бар. Дагы мисалы дагы көптөгөн вазындар бар экен, бирок башканы адашып калбаш үчүн ушул менен ушул исм маф'ул маселесин бүтүрдүк. Вальхамдулиллахи rabbil alamin ва саллаллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.